Бул чыгып турган нанды мен монда клетчаткадан жасадым. Желчегонный клетчаткадан. Азыр көрсөтөм сиздерге кандай нан болду. Мына ушундай пайдалуу нан жасап жеңиздер. 5 мүнөт, 10 мүнөттө бышат. Бунун составында 2 жумуртка, 1 чоң кашык оливка майы, экстра виржин деген баягы, же болбосо сары май кошсоңуздар болот. Бир аз кунжутный масло же болбосо кошсоңуз болот. Анан семиналина, зыгырдын уругун коштум. Арасында көрсөңүздөр болот. Мындан сырткары бир аз сода, анан суу же айран, 80 грамм суу же айранды ошо коюлуп кеткиче эле ошого чалып туруп эле 10 мүнөткө же 5 мүнөткө мондай микроволновкага же духовкага саласыздар. Бул эч качан сиздин ичиңизди катырбайт жана микрофлорага эң